Бастыры жанар. Туғандар, ассаламу алейкум, жылқы көрмандары, урматтуу мекендештер. Бүгін Чүй обласы Раздольный деген айылдан жақшы бір улагы тамай ат сатуға шығып жатат. Бұл жақта байкебиз жанында қандай ат, эмне болгон ат, бар жоғы маалыматты сиздерге беребиз. Ат жанар, бер кайта бер, Эми байке бунун атты тап калдыңыз, бул эмне болгон ат? Улактын дегеле түрү бар, кайсы түрүндө чабылган ат, бир айтсаңыз кеңири, жакыныраак туруп айтыңыз. Биз жакшы атты чыгарган атабыз буюрса. Аламан улактын аты. Бул таза аламандык, жакын турабыз. Аламан улакты. Жашы боюнча 4 жаш. Жаңасы. 4 жаш жаңасы, Азу астын эле жарганбы, же үстүндө жардыбы? Азыр тартып коебуз аны. Үстү дагы бир аз эме алып, астын жарган өзү. Астын тартып коебуз. Линиясы деле сайып баштады уже. Жакшы. Аламан эмеде чабылган ат деңиз, Ооба. Бунун пародасына келсек кандай? Кыргыз жылкы, кара байыр. Өзүбүздөгү кыргыз жылкыдан, Эми аламанда болсо жанагында жылоо деп коет. Иним жылоолорун көрсөтчү, жанда баа аламанда кагат го. Мына ушундай. Молодец, бер кайт. Жылоосу жайында экен. Өзүңүздөр билесиздер, аламанда только мындай оозун кагат, кагып багы жылоосу деп коет, жылоосун көрсөтөт. Мына аттын кеңири даана көрүп жатасыздар. Бунун линиялары кандай эми? Бу линиясы атасы биздин колдон сатылган жакшы эле акчага. Анан чоң атасы дагы хозяйны айтуу боюнча жакшы акчага болгон экен. Анан көз тийип $22,000 берилбей калып өлүп калды деп айтты да. Бунун атасы бизде болгон. $7,100 Өзбекстанга кеткен. Сиз бергенсиз $7,100 атасын. $7,100. Булардын ата энесинин бойлору деле кыргыз жылкы 1.60 деле болуш керек, Ооба, 1.60 жогорураак чыгат болуш керек да ол. Азыр могул именно мына аттын бою 1.60-тан өтөт, Ооба, жогорураак. 65ке бара барбай калабы? 65ке жетпейт, 1.60-тан бийигирээк. Анда 1.60-тан бир аз эле өтөт экен, Таза кыргыз жылкы, Таза кыргыз жылкы. Анан бул багылып, жанагындай куугазыкта, жанагындай болгон жок. 15 күн болдук курукчокто турганына. Ага чейин көктө турган. Көктө эле турган. Ага чейин көктө туруптур. Эми жигит, мен жан такалары деле жок, илим. Азыр буну даярдаган деле жокпуз. Как сени чакырып эле тарс чыгарып бердик. Сразу эле сенес, ошондой коюп тур эми. Коюп тур. Мен бут колдорун жакындан көрсөтөйүн. Аттын көзү башын жакшылап көрүңүздөр. Өзү кашка, мондай болгон ат. Туяктары, муундары көрүп жатасыздар. Туяктары өзү куймак туяктан. Могу көбүнчө билесиздер, могу муундар болот, муундар таза. Мен да өзүм көрүп жатам, телефондон да көрүп жатасыздар. Соорлары жайылып, бөлүнүп турат. Аттын артынан көрсөткөндө, мына аттын арт жакта буттун кеңдиктери. Бул жака бастыр жигит. Эми бир чаап койсок болот, Болот. Ал жактан оңго буруп туруп, болгон скоростунун элдери көрсөт. Чап! Ат жаныбар. Кайта берем. Оозу жумшакпы? Жумшак. Аламанда чалып жүргөн ат тугандар. Ден соолугу жакшы, уверенный ушундай ат алам дегендер болсо, байкебиздин номери болот. Бул жерге тур дагы эми 1-2 жылоосун көрсөтүп коюң. Бер, жылоосун, только жылоосун көрсөттүк. Эми аламанда мондай жылоону билесиздер, Аламан чапкандар, только жылоо. Аттын ат жаныбар. Ат аябай курч, оозу элпек. Ашшала курч. Болду. Повороттар буюрса жайында, Жайында. Оңго солго буруп кой бер. 1-2 поворотторун көрсөт. Жаныбар. Эми солго буруп кой. Оңго солго повороттор жайында. Жанагындай казан улак 5-5 андай көргөн эмеспи? Аны үйрөтүп алса болот. Былтыр бир аз качырып, анан ортону жанагында бизде гала деп коет го, додо. Додо. Ошону нары бери жар өткөрүп, улакты үйрөтүп коюштур да. Улак үйрөнгөн. Ашык эле курч экен, көрүнүп турат го. Курч негизи жакшы экен. Жакшы жылкы. Буну багып койсо дагы мындан да бийик болуп чоң көрүнөт. Азыр бул 40% эти менен да. Тер деген деле жок. Эти деле жук, аябай бышык жылкы экен негизи, өзүбүздүн кыргыз жылкыга жетпейт. Жаныбардын баасын сом менен айтасызбы же долларгабы? Сом менен айтып коелу. Өзүбүздүн кыргыз сом жакшы болот. 230 миңге коебуз, жакын эле. Бир аз гана талаша турган кылдыңыз, 230 миң сом. Ооба. Бизге акча аябай керек болгон үчүн чыгардым, болбосо муну линиясын карап жакшы эле акча калдык эле өзү.
Мына кайра өзүнүн эле баасына койгон дагы ушундай болчу. Мына Башкалар кызмат кылсын деп башка. болду. Тектүү жылкы издегендер болсо көрүңүздөр. Жана анан долларга да жазып өтөм. 230 миң сом канча болорун долларга жазып экранга калтырып коем. Иштеп аткан номериңизди Озеки да бир айтып коюңуз. Экранга да калтырам. 0500 0500 45 75 85. 45 75 85 а? Чет жактан көрүп жаткандар плюс 996 0 жазылбайт дагы 500 45 75 85. 45 75 85 ушул номерге байланышыңыздар. Жана атка чамдаңыздар, жетишип калыңыздар. Мына кличкасы жокпу же барбы? Буну жарык деп койдук. Мындай сарайга киргенде жаркырап турат да. Жарык деп. Жарык деген кличкасы бар, а? Ооба. Машалла. Ат үчүн, жылкы үчүн класс басып коюңуздар. Бүгүн ушундай жакшы атты сиздерге чагылдырып бердик мына.